Бирок Аллах Таала өзү кудуреттүү зат, ал өзү каалаган нерсеси менен касам ичет. Анан бул жакта мына эми касам деген биринчиден биз түшүнө кетиш керек. Касам деген эмне? Биз эмне мисалы мынтип айтат да, мисалы Аллахка касам, Аллахка ант деп мисалы бир нерсени айта турган болсо, кайсыл учурда биз колдонобуз? Качан бизге бирөө ишенбей турган болсо, бир нерсени айтып атсак, мисалы мындай болду десек, айтсак, ал ишенбей турса биз айтабыз: Аллахка ант, валлахи деп мисалы, валлахи деп мисалы айтып. Ошондо анан тигил адам бул эми касам менен өзүнүн айткан сөзүн тастыктап аткандан кийин демек бул чындыкты айтып жатат деп анан ишенебиз, туурабы? Эми бул жакта Аллах Таала бизге касам айтып атат. Көптөгөн махлуктар менен. Эми Аллах Таала касам ичпесе деле, касам айтпаса деле, ансыз деле Аллах Тааланын айткан сөзү акыйкат. Ансыз деле Аллах Тааланын айткан сөзү чындык. Ваман асдаку миналлахи кыйла деп Аллах Таала Кур'ан айткан. Аллахтан башка сөздөрүндө чынчыл ким бар? Аллахтан чынчылыраак ким бар? Ваман асдаку миналлахи хадиса деп ошо эки аят окшош маанидагы эки аят келет Кур'анда. Ошондой болгон болсо дагы, Аллахтын сөзү ансыз деле чындык акыйкат болгон болсо дагы, аны дагы тастыктап дагы касам айтып атат. Эми бир касам эмес, бул жакта канча ондон ашык махлуктар менен касам айтып атат. Бул демек ушул касам айтылып, эмне жөнүндө касам айтылып аткан нерсе өтө маанилүү экендигине бизге далалат кылат да. Эми Аллах Таала айтат Аш-Шамс сүрөсүндө: "Ваш-шамси ва духаха", күнгө жана анын жарыгына ант. "Вал камари иза талаха", жана анын ошо күндүн артынан ээрчиген айга ант. "Ван нахари иза жаллаха", жана аны ошо күндү анык кылган күндүзгө ант. Күндүзгө. "Вал лейли иза ягшаха", жана аны ороп кала турган түнгө ант. "Вас самаи ва ма банаха", жана асманга жана аны курганга, ошо тургузганга, ошо асманды тургузганга ант. "Вал арди ва ма тахаха", жана жерге жана аны жерди жайып койгонго ант. "Ва нафси ва ма савваха", жана напсиге жана аны түз жолго, ошо түз жол үстүндө жаратып койгонго ант. "Фа алхамаха фужураха ва тaqwaha", жана ага бузукулукту жана таквалыкты үйрөтүп койду дейт. Үйрөтүп койгондо. Деп туруп мына бул жакта аягында айтат Аллах Таала: "Кад афлаха ман заккаха" деп мына буга чейинки айтылып аткан касамдын баары тең мына ушул жерге келип мына токтолот. Мына Аллах Таала айтат: "Мына чын жеңишке жетти" дейт. Мына ийгиликке жетти ким аны тазалаган болсо дейт. Ким аны эмнени аны деп буга чейин эмне жөнүндө сөз болуп атты эле? Нафс жөнүндө айтылып аткан. Нафс жөнүндө. Ошол напсисин ким напсисин тазалаган болсо, ал чыныгы жеңишке жетти дейт. Вакад хаба ман дастаха дейт. Жана уландысын Аллах айтат: "Жана ким аны күнөөлөр менен кордоп койгон болсо, ал чыныгы зыянга учурады" дейт. Мына Аллах Таала улуу өзүнүн махлукаттары менен, өзү улуу аяттары менен, ондон ашык аяттары менен бул Кур'андагы кээ бир алымдар айткан эмне деп айттык? Эң улуу Аллах Тааланын касамы. Шуну айтып туруп эмне деп атат? Эң улуу нерсеге, эң маанилүү нерсеге бизге айтып кетип атат. Шуну баарын айтып туруп аягында айтат: "Чыныгында мына ийгиликке жетти ким аны тазалаган болсо" дейт. Ким напсисин тазалаган болсо дейт. Жана ким аны кордоп койгон болсо, ал чыныгы ошол күнөөлөр менен каптап салган болсо, ал чыныгы зыянга учурады дейт.